Алла Таала өзүнүн пенделерине 5 нерсени парз кылды. Биринчиси күбөлүк келмеси, экинчиси 5 убак намаз окуу, үчүнчүсү зекет берүү, төртүнчүсү орозо кармоо, бешинчиси ажылык ибадатын аткаруу. Ислам дининин 5 түркүгү болсо намаз экинчиси. Мусулмандар күн сайын 5 маал намаз жана кошумча намаздарды окуп ибадат кылат. Ыйык Куранда намаз окуу деген буйрук көп жолу келет. Намаз ибадаттардын эң жогорку даражадагысы. Кыяматта имандан кийин эле сурак намаздан башталат. Намаз пенденин жаратуучусу менен болгон баарлашуусу. Анткени намаздын ичинде бир канча ибадаттар бар. Мында даарат, ниет, Аллага сажда кылуу, пайгамбарга салават айтуу, дуа, зикир камтылган. Намаз менен пенде өзүнүн эгеси болгон Алла Таалага жакындайт, туура жолго багыт алат, иманы бекемдейт, жүрөгү, денеси тазарып, жан дүйнөсү тынчтык табат. Акыреттеги эң алгачкы суракка даярданат. Эң негизгиси бейиштин ачкычын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул тууралуу хадистин маанисинде төмөндөгүчө айтылат. Бейиштин ачкычы намаз, намаздын ачкычы даарат. Биринчи эле намазга киришкенде биздин пайгамбарыбыз айткандай биз тазалыкка көңүл бөлүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз баягы намазды үйрөтүп атканда эң биринчи тазалыкка көңүл бөлгүзгөндө, тазалык дегенибиз эмне? Тазалык дегенибиз биринчи эле даарат. Намаздын башында даарат алып келүү. Нажастан, жанагы оор нажас, жеңил нажастардан тазалануу. Андан кийин эмнеге көңүл? Андан кийин ошо тазалыкка кеткен, тазалык деген эсепте кийимге тазалык көңүл бөлүү. Андан кийин ошол денебиз таза болуу, андан кийин эле окуй турган жайыбыз таза болуу. Бизге ушул шарттар маанилүү да. Андан кийин намазга кириш ошо убакытта бир шартка кирет. Эгер пешиндин убагы кире электе же бир асырдын убактысы кире электе, эми ал фарз эмес да. Ал убакытта ошо бул шарттарга убакытта кирет да. Андан кийин келе намазга ниет кылуу. Ар бир нерсе пайгамбарыбыз айткан хадисине таянып, иннамал амалу биннияту деген, ар бир иш ниетиңерге жараша болот деген. Ошон үчүн жүрөгүбүздөн биринчи ниет кылабыз, биринчи эле жүрөктөн чыгат эмес, ар бир ниет. Андан кийин биздин мазхаб боюнча бизде тил менен тастыктоо дейт. Ошо намазга киришүүдөн ниет кылабыз. Андан кийин ошо намазга турганда эле биринчи баягы намаздын ичиндеги шарттарды коет, баягы сыртындагы шарттар ушулар боло турган болсо, азыркы мен жогоруда түшүндүрүп кеткендей, андан эми ичиндеги шарттар болсо биринчи эле такбир тахрима дейт. Баягы намазга туруу. Такбир айтуу дегени бул Аллаху акбар. Тахрима дегени баягы биз такбир айтып туруп дүйнөлүк арам иштерди түртүү деген сөз да. Мынтип ошолорду ойлобо, баягы хушу менен намаз окугула деп атпайбы? Адамга бир хушу менен, бир коркуу сезим менен намаз окугула дегендин мааниси ошо бардык дүйнө иштерин четке кагып туруп, тахримадан кийин жанагы адамды алаксыта турган нерселерден алыс болгула дейт да. Адамды алаксыта турган нерселер эмне? Баягы туруп алып кийимдерибизди оңдоп, же намазыбыздын ордубуздагы бир таш-баш болсо аларды сүртүп эмес, намаздын ичиндеги намазга чейин ошолордун баарын түздөп алгыла дейт. Кийимиңерди оңдоп, чачтарыңарды оңдоп, түз эмесин түздөп алып, андай намазга киришкиле дейт да, ошолор алаксытпасын дейт. Андан кийин эле тик туруу деп коет. Тик туруусу бул кыям, арабчасы кыям деп коет. Кыямга турганда пайгамбарыбызга суроолорду бергенде, намаздын эң фазилеттүүсү кайсы дегенде, пайгамбарыбыз айткан кыямдын эң узун болуусу деген да. Кыямга турганда ошо пайгамбарыбыз өзү намаз окуганда кыямын узун кылып, узун сүрөлөрдү окуган деген хадистерде келет да. Бирок баягы имамдарга мында бөлүнөт да. Имам биякта бирок деген сөз бар да. Имамдар бирөөгө намаз окутууга имам болуп калган адамдар болсо, жамаатты карасын дейт. Узун кылбасын дейт. Анткени жамаатта баягы заарасы кыстагандар болуп калат, кары картаңдар болуп калат, тура албаган эмелер болуп калат, может баласы менен келгендер болуп калат. Ошолорго карап, баягы кыямды узун кылбай, кыска сүрөлөрдү окусун деген да. Андан кийин келе намаздагы андан кийинки ошо намаздын ичиндеги шарт, кыямдан кийин эле руку кылабыз. Руку деген баягы аяттарда айткандай эле, кана руку кылгандар менен чогуу руку кылгыла деп
буйрат да, мисалы руку кылган бул пайгамбар Аллах Таалага, то есть Аллах Таалага ийилүү, өзүн баш ийүү дегенди билгизет дагы, ошого Аллах Таалага гана ийилүүсүн билгизип туруп руку кылат. Анан жана рукудагы келе турган таспихтерди айтат, пайгамбарыбыз айтат, бул намаз, бул башы намазда биз такбир, таспих, анан Куран эле болот деген, башка сөз аралаштырбайт деген. Ошондо рукуда таспихтерди айтабыз, туруп атканда дуалар бар, таспихтер бар, ошолорду айтып турабыз. Андан кийин эле рукудан саждага жыгылгыла дейт. Бул дагы намаздын шарттары болот, ичиндеги шарттар болот. Анан бул дагы бир аятка байланыштуу, намаз сажда кылгыла, Аллахтын улуулугуна сажда кылгыла деген аятка байланыштуу сажда кылабыз. Бул көрүнүш сажда, бул Аллах Тааланын эң пенденин Аллах Таалага болгон сый урматы, анан Аллах Тааланын улуулаганы, Аллах Таалага кулчулук кылгандын көрүнүшүн көргөзүп турат да, ушул саждачы. Ошондон биз ошол себептен биз Аллах Таала кулчулук катары биз сажда кылабыз. Андан кийин кадай ахира дейт, баягы саждадан кийин туруп отуруу дегенди эле билгизет. Бул дагы шарттардан барат. Ошол отуруп жанагы аттахияту дуасын окуп, андан кийин аттахияту дуасындан кийин салли жана барик дуаларын окуп пайгамбарыбыз үйрөткөн. Андан кийин эми дуаларга келе турган болсок, ошо аттахият окулгандан кийин салли барик пайгамбарыбызга салам салават окулган дуалардан кийин эле өзү каалаган, билген дуасын окусун дейт. Биякта чектөө жок. Бул дуаны оку же муну кыл деген чектөө жок. Андан кийин ал дуаны бүткөндөн кийин анан эки жакка салам берип, анан намазды бүтүрөбүз да. Айымдардын намазынын эркектердин намазынан айырмачылыктары бар. Ханафи мазхабынын эркек менен аялдардын ортосундагы айырмачылыктар бар да. Биринчи эле турганда баягы намазга киришүү такбир деп атпайбыз, такбир тахрима деп. Аллаху акбар дегенде эле аял киши колун жайып, бул ийнинен өткөрбөш керек да. Эркек киши ийнинен өткөрүп кулак кагат. Биз болсо ийнибизден өткөрбөйбүз дагы. Эркектер болсо сразу колун байлаганда, андан кийин эле такбир деген эле кол байлайбыз. Кол байлаганда эркектер киндик тушка алып келе турган болсо, аялдар көкүрөк тушка алып келебиз дагы. Биринчи сол колубузду коебуз да, анын үстүнөн оң колду коебуз. Андан кийин жанагы намазга керектүү сүрөлөрүбүздү окуйбуз, намазга керектүү хамд саналарды окуйбуз, намазга керектүү дуаларды окуйбуз да. Пайгамбарыбыз көргөзүп кеткен кандай дуалар, кандай керек болсо ошолорду окуйбуз. Андан кийинки намазда айырмачылык, эркектер кичине рукуга барганда 90% ийилет, то есть 90 градус ийилет, баягы биз антип ийилбейбиз, кичине тизебизди бүгөбүз дагы, бир аз ийилип турабыз. Бир эркекчелик ийилбейбиз эркектер болуп. Анан саждадагы абалыбыз болсо, саждада эркектер колун көтөрүп, баягы чыганактарын көтөрүп, тизелеринен курсактары алысыраак турган болсо, жок, биз болсо кичине тизеле колдорубузду жерге жабыштырып коюп, курсагыбызды тизебизге жабыштырып анан жыгылабыз да. Ошондой айырмачылыктар бар. Айым намаз окуп жатканда ошондой эле бети жана колун кошпогондо бүт денеси жабык болушу керек. Кийим жука эмес, башкача айтканда теринин түсүн жашырышы керек. Дене намаз аяктаганга чейин жабык бойдон калышы шарт. Аялдар баягы өзүнүн баягы тулку боюн көргөзбөгөндөй кийинсин дейт да, тулку бою көрүнбөсүн дейт, көкүрөктөрү жабык болсун дейт. Анан биздин мазхаб боюнча бет баягы бет жүзүбүз ачык, колубуз, билектен ылдыйгысы ачык болсун дейт. Анан баягы бутубуз болсо кызыл ашыктан кийинки ачык таман деп эсептелет го, ошолор ачык болсо жарайт дейт. Бирок кээ бир алымдардын айтуусу боюнча аял киши байпак кийип алган жакшыраак дейт да. Эң жакшысы байпак кийип алган, же болбосо баягы байпагы болбосо баягы көйнөгү аябай узун болсо жакшыраак деген алымдардын кеңеши бар да. Биринчи эле биздин шарттар, ошо исламдын эң биринчи шарттары мусулман болуу, же болбосо исламга кирүү. Экинчи шарт болсо акыл дейт. Бала акылга жетүү. Бир нерсени ажыратып
баягы жинди же жинди болуп калган адамдарга ибадат талап кылынбайт, Аллах Таала тарабынан талап кылынбайт. Алар кутулганда. Андан кийин экинчиси ажыратуу дейт. Ажыратуу деген эми балагатка жетүү, мумайиз деп коет. Балагатка жетиш керек. Адам баягы ак менен караны ажыратып, оң менен солду ажыратып калганда эле бул балагатка жетти деп эсептесек болот да. Балагатка жетүү. Андан кийинки эле ушул шарттар аткарылгандан бул баардык ибадаттарга байланыштуу бул шарттар. Чүнкү обязательно керек. Эгер биздин намазыбыз, орозобуз, садакаларыбыз кабыл боло турган болсо, ушул 3 шарт аябай маанилүү да. Намаз парз, сүннөт, важип, нафил намаздары деп бөлүнөт. Парз намаздар милдеттүү түрдө окулат. Ага 5 маал намаздын парздары жана жума намазынын 2 рекет парзы жана жаназа намазы кирет. Сүннөт Мухаммад пайгамбар окуган намаздар. Сүннөт намазын окуган адам сооп алат. Важип сөзсүз түрдө окулуучу намаз. Ага куптандын 3 рекет фитр намазы, айт намаздар кирет. Нафил намаздарын окуса сооп табат. Окубай калса милдеттүү түрдө кайра окуш керек эмес. Ага таравих намазы, кошумча сооп алуу ниетиндеги окулган тахаджуд, тахиятул масжид, ишрак, духа, истихара намаздары кирет. Намаздын түрлөрүнө келе турган болсок, Аллах Таала пенделерине баягы Куранда айткандай, Маида сүрөсүндө айткандай, барыңар намазга тургула даратыңарды алып дегендей, пайгамбар буякта далил Куранда келгенде намаз окугула, ар бир намаз өз убактысы менен фарз болду деген аятты келтирип, бул биринчи фарз намаз, Аллах Тааладан болгон фарз. Андай сүннөт намаздар. Сүннөт намаздар бул пайгамбарыбыз ашыкча кылган намаздары. Баягы кээ бир суннату муаккада дейт, бекемделген сүннөттөр деген бар, ал билип атасыздар. Багымдат намазынын 2 рекет сүннөтү, пешен намазынын 4 рекет сүннөтү, кээ бирде асырда 4 рекет, асырдан мурун 4 рекет окулат дейт. Бул мустахаб эми. Ким кааласа окуйт, каалабаса окуйт. Пайгамбарыбыз кээде окуп койгон, кээде окуган эмес деген да. Анан шам намазынан кийинки 2 рекет сүннөт, анан куптандан кийин 2 рекет сүннөт. Бул пайгамбарыбыздын бекемделген сүннөттөрү да. Ал эми дагы важип деп коет эмеспи? Важип намаздар бар. Бул куптандан кийинки эң акыркы намаздарды жаба турган эң акыркы намаз бул витр важип деп коет. Бул дагы парздардан кийинки амалдардан болот да. Парздан кийинки окула турган намаз бул витр важип намазы. Бул так намаз деп коет. 3 рекет окуса болот, ар ким каалагандай. Эми биздин мазхаб боюнча 3 рекет окуйбуз обязательно. Андан нафил намаздар деп да бөлүнөт. Анда бул намаздардын сырткары нафил намаздар бар. Эми ким алына жараша, нафил намаз, мисалы духа намаздары бар, истигфар намаздары бар, же болбосо кыямul лайли деп коет, түндө окута турган намаздар бар, тахажжуд намаздары бар. Булар эми нафил намаздарга кирет. Ким кааласа, кимдин күчү жетишинче бул нафил намаздарды өздөрү окуй алат да, бул өздөрүнүн шартына жараша. Аллаху акбар. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله العظيم. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر. سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر. سبحانك رب العالى سبحانك رب العالى سبحانك رب العالى. الله أكبر الله أكبر. سبحانك رب العالى سبحانك رب العالى سبحانك رب العالى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت تعالى يا ذا الجلال والإكرام. Андан кейін, намаз бүткөндөн кейін біз Аллах Таалага тасбих айтабыз. Биринчи колубуз менен Субханалла, Субханалла, ошону 33 жолу айтабыз. Анан Альхамдулилля 33, анан Аллаху Акбар 33 айтабыз дагы. Анан Куран ичинде Бакара сүрөсүнүн 255 аятындагы Аятул Курси эң ыйык сүрөбүз бар. Ошол сүрөнүн ошол аятты окуйбуз. Андан кейін дуа кылып намазыбызды бүтүрөбүз. Ошол Субханалла андан Альхамдулилля андан Аллаху Акбар. Андан Аятул Курсини окуйбуз. Андан кейін Курандын акыркы аяттары болгон Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп анан дуа кылабыз.
акбар. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Шунымен бізден 2 рекет намазыбыз бүтті. Біз аялдар жамаатында жүргөнүбүзгө байланыштуу көп суроолор келип калат да, баягы каза намаз тууралуучу. Сапарга чыгып калабыз, каза болуп калат, же болбосо ооруп калабыз, ошондо мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат, намазды окуй албай калабыз, же эки жакка чыкканда каза болуп көчөдөн окуй албай калабыз, ушул намаздарды кантип окусак болот деген бир жүйөнү келтиришет да. Ошо каза намаздар кандай окулат деп. Эми каза намаздарды окуу тартиби мында баягы убакыт өтүп кетти да. Каза деген уже өлтүрдү деген сөз да. Уже убакыт өтүп кетти. Анан эми ошону кандай кылып окуйбуз дегендер. Эми мунун убакыттары жок болгондугунан байланыштуу негизи намаз окуганда 3 убакытка тыюу салынат да. Биринчи убакыты күн чыгып келатканда намаз окулбайт. Андан кийин чак түштө намаз окулбайт. Андан күн батып бараткан учурда намаз окулбайт. Анан калган убакыттын баары намаз окуй берсе болот да. Эми ошол убакыттын аралыгында кайсы намазды каза кылды? Ошол намаздан баштап окуй беребиз. Бирок айтып кетчү нерсе дагы ушул жакта бир тактап айта кетейин. Каза намаз деген ушул оор суроодо каза намаз деген оор суроо негизи пайгамбарыбыздын тарыхында жок нерселер, сахабалардын тарыхында болгон эмес. Мындай каза деген сөзчү каза кылыптыр, ичтерин укпайбыз. Ошон үчүн баягы баарын айтып кетет элем да, ошо намазыңыздарга бек болуп, каза кылбай окуп, колдоруңуздардан келсе аракет кылсаңыздар деп. Анткени бул суроого өтө мындай жооп бериш кыйын да. Каза кылып окуй бер деп баягы мындай кайдыгер карап койгондо болбойт да. Каза кылып окуй берем, мейли анда эле убакыт бар деген бул ошол намазга бекем болсок дейбиз. Анткени момундар сүрөсүндө айтты да, кодафлахал мукминун депчи. Чындыгында адамдар кутулуштуу дейт. Же болсо момундар кутулуштуу дейт. Эмнеден кутулуштуу дегенде баарын тартиптеп айтып келип берет дагы. Ошонун арасында намазын өз убагында окугандар тозоктон кутулду деген аят бар да. Анан ошондо мен кеңеш берип кетет элем да, колуңуздардан келсе каза кылбай окуп алсаңыздар деп. Жана баягы кээ бирлөр бар, биякта ооруп калдым, даарат ала албай атам, кээ бирлөр бар, гаймаретим бар, ушу даарат ала албай калам, аябай ооруп атканда даарат ала албайм, кантип окусам болот дегенде дагы ага да жооп бар. Таяммум деген бар бизде. Ошол учурларда таяммум кылып, эгер оорум күчөп кетет деп өзүнөн коркунуч болсо, же сапарга чыгат, мусафирда же талааларда суу таппай калган учурлар болот. Ал убакта таяммум кылып, кургак таяммум деп коет, кургак топуракка таяммум кылып туруп, же ташка, топурак жер жынысынан болгон нерселерге де, жер жынысына эмнелерге, жер жынысына топурак, таштар кирет. Ушуларга таяммум кылса болот. Эми ошондой учурларда таяммум бул даараттын дагы гусулдун да орун басары дейт да. Ошон үчүн ошондой учурларда, ооруп калган учурларда эгерде сапарга чыгып калсаңыздар, анда таяммум менен намаз окуй бериңиздер, иншаллах кабыл болот. Пендени жараткан кудуреттин алдына алып чыга турган ибадаттардын эң улуусу бул намаз. Анткени намаз маани, маңызы, мазмуну жана даражасы жагынан баардык ибадаттардын өзөгү катары туу чокусунда турат.